Жогорку кеңеште апта ичинде болуп өткөн окуялардын урунттуу учурларын сунуштайбыз. Эфирде парламент берүүсү. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Төрага Нурланбек Шакиев Орусияга расмий иш сапары менен барды. Парламент башчысы бул жумада Анкарада Түркпанын пленардык жыйынына да катышты. Иш сапардын жыйынтыктары. Трубопровод Кыргыз-нефтегаздан буяка чейин вопрос барбы? Кыргыз-нефтегаз ишканасы менен майлуу суу лампа заводу өлкөгө канча пайда келтирип жатат? Тармактык комитет Жалал Абадта өндүрүш ишканаларынын ишмердиги менен таанышты. Иш пайдагы, таш пайдагы бүгүн жообун алыш керек. Профсоюздардын кыңыр иштери четинен ачыкка чыгууда. Депутаттык комиссия курорттук мекемелерди кыдырып, мыйзам бузууларды аныктады. 6-7 кылымга таандык дорожка болуп саналып эсептелген болжол менен. Менчикке кеткен археологиялык жайларды мамлекеттин карамагына өткөрүү маселеси көтөрүлдү. Социалдык саясат боюнча комитет Чүй өрөөнүндөгү тарыхый жана маданий жайларды кыдырды. Эми ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири тааныштырабыз. Узап бараткан аптада Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Орусияга расмий иш сапары менен барды. Иш сапарынын алкагында Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушту. Анда эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды арттыруу, парламенттер аралык байланыштарды кеңейтүү маселелери талкууланды. Төрага Мамдуманын төрагасы Вячеслав Володинге чакыруусу үчүн ыраазычылык билдирип, кызматташтыкты арттырууда мындай жолугушуулардын мааниси чоң экенин белгиледи. Сүйлөшүүдө экономикалык кызматташтыкты арттырууга басым жасалды. Эки өлкөнүн ортосунда соода жүгүртүүнүн көлөмү өткөн жылы 3 миллиард 200 миллион АКШ долларына жеткенин белгилеп, төрага бул багытта кызматташтыкты кеңейтүү учур талабы деди. Анын ичинен түз аба каттамдарынын санын көбөйтүү, Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт азыктарына чектөөлөрдү алып салуу, миграциялык саясатты жөнөкөйлөштүрүү сунуштарын айтты. Ар кандай себептерден улам Орусиянын абактарында жаткан кыргызстандыктарды мекенине экстрадициялоого, кесиптешин көмөктөшүүгө чакырды. Мамдуманын төрагасы Вячеслав Володин байланыштар жылдан жылга кеңейип, учурда Кыргызстанда орусиялык инвесторлор 36% түзөөрүн айтты. Өзгөчө кыргызстандык эмгек мигранттарынын Орусия экономикасына кошуп жаткан салымын баса белгилеп, түз аба каттамдарын көбөйтүү багытындагы сунушун колдой турганын белгиледи. Иш сапардын жүрүшүндө төрага Нурланбек Шакиев Орусиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен жолугушту. Анда парламенттер аралык алакаларды кеңейтүү тууралуу сөз болду. КМШга мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын күзгү отуруму Кыргызстанда өтөөрүн эске салып, төрага даярдыктар көрүлүп жатканын белгиледи. Соода экономикалык байланыштар тууралуу сөз болуп, төрага Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү боюнча кеп кылды. Валентина Матвиенко эки өлкөнүн алакасы динамикалуу түрдө өнүгүп жатканын белгиледи. Баарлашууда маданий гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү багытындагы пикирлер дагы айтылып, улуу ата мекендик согуш учурунда Ржев салгылашына катышкан кыргызстандык жоокерлердин элесине арналган эстелик жакында ачылары белгилүү болду. Расмий иш сапарда төрага Нурланбек Шакиев Москвадагы белгисиз жоокердин эстелигине гүл чамбар коюп, улуу ата мекендик согуштун курмандыктарын эскерди. Төрага Нурланбек Шакиев баштаган депутаттар Орусиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушту. Анда мекендештердин укуктук маселелери, миграциялык көйгөйлөр көтөрүлдү. Журтташтар каттоого туруу, төрөлгөн балдарга документ алуу, милдеттүү медициналык камсыздандыруудан өтүү, ар кандай себептер менен абакка түшүп калгандарды мекенине экстрадициялоо, каза болгондордун сөөгүн Кыргызстанга жеткирүү жана айрым маркумдарды Орусияда жерге берүү үчүн атайын жай бөлүү мүмкүнчүлүгүн караштырып берүүнү сурашты. Бардык суроолорго жооп берген Нурланбек Шакиев айтылган ар бир көйгөй менен тааныш экенин айтып, мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин жана Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен өткөрүлгөн жолугушууларда мына ушул маселелерди көтөргөнүн кошумчалады. Бизде жакшы жумуш орундары түзүлүп атат да. Мына ошого биз сиздерден суранат элек, мына ушул жердеги бардыгыңызга аттуу баштуу ушул жерде келип нечен жылдардан бери өзүңөргө кадыр барк күтүп, сый урмат күтүп,
биздин бир топ мекендештерибизге жол көрсөтүп, акыл айтып иштеп келаткан азаматтар отурасыздар. Сиздер ошол акылыңыздарды, ошол кеп кеңешиңиздерди биздин бул жакта жүргөн жарандарыбызга айтып, биз менен тыгыз байланышта болуп, ошол өлкөбүзгө кайтып барып иштесе, азастан мында кайта турган учур келди, урматтуу мекендештер. Андыктан мен айтат элем, албетте сиздерди жана сөзүм башында да айттым, 30 жыл бизди бактыңыздар, өлкөбүзгө эбегейсиз чоң салым коштуңуздар. Эми биз мамлекет, бийлик өзүбүздүн ушу мекендештерибизге камкордук көрө турган учур келди. Төраганын чет мамлекетке болгон иш сапары андан ары Түркияда уланып, Анкарада өткөн Түркпанын пленардык жыйынына катышты. Анда парламенттик дипломатия, адилеттик дүйнө үчүн, энергетика, миграция, азык-түлүк деген темада талкуу болду. Ошондой эле Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Анкарада Түркпанын кеңешинин жыйынына да катышты. Жыйын төраган Нурланбек Шакиевдин демилгеси менен Түркиядагы жер титирөөнүн кесепетинен каза болгондорду эскерүү менен башталды. Быйыл Түркпанын түзүлгөнүнө 15 жыл толгонун белгилеп, төрага бул жылдар аралыгында көптөгөн долбоорлор даярдалып ишке ашырылды. Боордош элдердин ынтымагын арттырган демилгелер мүчө өлкөлөрдүн парламенттери тарабынан ар дайым колдоого ээ болуп келди деди. Глобалдык өзгөрүүлөрдүн алкагында алакаларды жаңы багытка өнүктүрүү зарылчылыгына токтолуп, биргелешкен аракеттер аркылуу гана саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык кызматташтыгыбызды чыңдай алабыз деп кошумчалады төрага. Ошондой эле Түркпага төрагалык кылуу милдети Кыргызстандан Түркияга өтүп жатканын айткан Нурланбек Шакиев ассамблеянын мындан аркы ишмердүүлүгүнө ийгиликтерди каалады. Узап бараткан аптада Жогорку кеңештин айрым комитеттери аймактарда көчмө жыйындарды өткөрдү. Отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу боюнча комитет Жалал Абадтагы өндүрүш ишканалары менен таанышып келди. Депутаттар жергиликтүү мунай продуктыларынын өндүрүүнүн үлүшүн көбөйтүү жана жогорку экологиялык сапаттагы бензинди чыгаруу маселелерин белгилешти. Алгач комитет мүчөлөрү Кыргыз нефти газдын ишмердүүлүгү менен таанышты. Мында депутаттарга аталган ишкананын иштери тууралуу маалымат берилди. 2019 жылы гана 139 тоннага чыккан. 2021 жылы рекорд болуп 180 000 тоннага чыкты. Былтыркы көрсөтүш менен 186 000 тоннага чыкты. Заводдун тарыхында мындай чоң переработка боло элек. Андан соң эл өкүлдөрү өндүрүштүк бөлүмдүн ишине кызыгып, кызматкерлердин иштөө шарттарын көрүштү. Трубопровод, ушу Кыргыз нефти газдан буяка чейин трубопровод барбы? Сизге стенд керек экен бияка, Ага ууда эле депутаттар Майлуу суу электр лампалары заводуна кайрылып, андагы иштин абалынан кабар алышты. Майлуу суу шаарынын эли бир гана завод бар, ушу заводдон иштеп, эл оокатын өткөрөт экен, тиричилигин өткөрөт экен. Давайте ушу заводду жакшылап бир модернизация кылып, көбүрөөк ишчилерди иштей турган кылып, заводдун линия кошумча линияларды коелу деген маселени коюшубуз керек биз. Андан тышкары Майлуу суу шаарында кышында көйгөй жараткан муздак суу жана жылуулук берүү тутумдарын калыбына келтирүү боюнча кандай иш-чаралар жүрүп жатканы тууралуу маалымат алышты. Ошондой эле эл депутаттары шаар тургундары менен да жолугушуп, алардын өтүнүч талаптарын угушту. Жыйында финанс министринин, өзгөчө кырдаалдар министринин, энергетика министринин орун басарлары жана тиешелүү жетекчилер катышып отурат. Бизде урановый отходдор бар, ошондуктан биз экологияга киришибиз мүмкүн. Ошол 20% бизге жардам берип койсоңор. 500 бала попутный келип кетеді. Бір унан бергилеши бір автобус Көкташка. Шаардык деңгээлде чечиле тургандарды муну мэрия чечиш керек. Калган эгерде жок шаардан республикалык маанилде болсо, анда муну айтсаңар, мыйзамдарды, токтомдорду анан көзөмөлгө алууну комитет анан жогорку кеңештин депутаттары биз алып беребиз. Жолугушууда негизги көйгөй катары Майлуу суу шаарындагы жылуу суу, таза суу жана жылуулук туурасында маселени көтөрүштү. Биз айткан жокпуз да, постройте нам котельную, проведите трубы, сделайте нам горячую холодную воду деп. Котельниялар баары все построено, все есть. Бул система 60 жыл иштеген. Муну просто талкалап коюшту. Сейчас я не знаю, как дальше вот зимой. У нас обычно отключение происходит. И придя домой, еще нет и электроэнергии. Каково нам жить? Иш-чарага отун энергетикалык комплекси боюнча комитеттин депутаттары менен жооптуу мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, мекеме ишканалардын жетекчилери катышты.
Албетте өндүрүштүн өнүгүшү маанилүү, а бирок мамлекет үчүн тарыхый казынаны изилдөө, маданиятыбызды өнүктүрүү андан кем калбаган маселе. Чүй облусунда табылган 11-12 кылымдарга таандык тарыхый археологиялык жайларды мамлекеттин менчигине өткөрүү маселеси көтөрүлүүдө. Тарыхый казыналар жеке менчикке өтүп азыр талашка түшкөн. Социалдык саясат боюнча комитеттин депутаттары Чүй өрөөнүнө көчмө жыйын өткөрүп, облустагы тарыхый маданий жайларды кыдырды. Андагы проблемалар тууралуу кабарчыбыз айтып берет. Эл өкүлдөрү баштаган топ алгач маданият үйлөрүнүн жана маданият тармагындагы окуу жайлардын ишмердүүлүгү менен таанышып, көйгөйлөрүн укту. Элдик аспаптарды тартышып кестик. Конечно, жетишсиз. Аталган маданият үйүндөгү музыкалык аспаптар эскирип жаңылоого муктаж, жана керектүү костюмдар да жетишсиз экени айтылды. Аспаптары Союз малынан бери келаткан аспаптар. Азыр мына могул кабинеттин чечими менен Акылбек Сөнбекович мамлекет башчысынын колдоосу менен 1 миллиард берип атат. Маданият үйлөрүнүн көпчүлүгү эскирип, оңдоп түзөө зарылчылыгы жаралган. Дебелдерибиз коюп бердик районго. Депутаттар андан ары облустагы китепканаларга барышты. Кыргыз тилиндеги китептердин жетишсиз экенин министрликтен баргандар баса белгиледи. Бизде азыр негизги көйгөй ушул негизинен колдордогу көп азыркы абалга жооп бере албайт эмеге. Бизде отопление системасы абдан көйгөй болуп турат. Ал эми райондук китепканада жылуулук системасы иштебегендиктен китептерди бирдей температурада кармоо кыйынчылык туудурат. Китептерди сакташ үчүн бирдей температура болуш керек. Биздеки болсо тиги аркы комнаталар таптакыр жылыбайт. Анан ал жана грибок оорусуна китептер чалдыгып жатат. Биз ар бирин азыр барактап мынтип сүрүп отурушат. Биринчи Шахристан деп коебуз, 35 гектар ушул дүйнөлүк мураска, мынакей. Анан кийин ар түштүктөгү дубалдардыкы. Комитеттин сапары Чүй облустунун аймагындагы тарыхый жайларда улантылды. Депутаттар Суяп, Ак Бешим, Чалдыбарында тарыхый изилдөө иштери жүрүп жатканына күбө болушту. Казган ошо дорожкалар менен коридорлорун таап кетип атат. Бул ошо айтмакчы 6-7 кылымга таандык дорожка болуп саналып эсептелген болжолу менен. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аталган тарыхый жерлер жеке менчикке өтүп кеткендиктен талаш жаратып жатканын билдиришти. Частный болуп калды. Частный собственный. Но процесс переговоров можно договориться. Таякес иштетип атат да. Бирок бизге деген ошол жердин документальный ээси керек да, ошол менен. Жыйынтыгында айтылган сунуш пикирлерди эске алуу менен көтөрүлгөн көйгөйлөрдү комитеттин жыйынында кароо чечими кабыл алынды. Профсоюздардын ишин иликтеген депутаттык комиссия бул ирет Чүй облусундагы курорттук мекемелердин абалы менен таанышып, өтө чоң мыйзам бузуулар болгонун аныкташты. Маселен, Таштөбө айылындагы балдар лагеринин 6 гектар жерин болгону 70 сотка жерге мыйзамсыз алмаштырып жиберишкен. Бул иш боюнча кылмыш иши эмнегедир кайра жабылып калган. Дал ушундай тагдырга Кыргызстан деп аталган белгилүү санаторийдагы кептелип жатканы маалым болду. Кесиптик бирликтер жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышын иликтөө боюнча депутаттык комиссия Аламүдүн районунун Таштөбө айылындагы кезегинде Кызыл Гвоздка деп аталган лагерге баш бакты. Жалпы жердин аянты канча? 6,5 гектар. 5,39 нези караган убагында. Анан кийин 2017 жылы биздин айыл өкмөт шалакылыгы менен 6,39 бекиттеп коет да. 1954 лагерь жайгашкан жер убактылуу пайдаланууга берилген. Имараты профсоюздарга жер фондусуна тиешелүү. Бул профсоюзга караган жерби же карабайбы? Профсоюзга булардын эмеси объектиле карайт. 6 гектардан ашык жери бар эс алуу жайы кайсы бир шылуундар аркылуу Тоң районундагы 70 соттук жери бар пансионатка алмашып кеткен. Анысы аз келгенсип, кийиндагы 93 соттук жерди кошуп беришкен. Бул жердин биринчи тарыхында жаш балдардын, жетим балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борбору, Бурана? Айыл тургундарынын айтымында балдар лагеринин баасы 79 миллион сомду түзсө, Тоң районундагы жер тилкеси болгону 10 миллион сомго жакын. 2009 жылдан бери мораторий турганда. Мораторий трансформацияга бүт бардыгыначы. Ким буну трансформациялап берди? Мораторий турса, ГФСУнун жери болуп аткан болсо, ким өзгөртпөдү? Эч ким бир категориядан эки категорияга өткөзгөнгө акысы деле жок. Көз боемочулукка жол берген адамдар мыйзам алдында жооп бериши керек дешти депутаттар.
ошол жердеги Эшбайдагы, Ташбайдагы бүгүн жообун алыш керек. Мына бул жер 2008-жылы эле жеңишинен менчик өтүп кеткен жайы бар экен. Ал боюнча айыл өкмөтүнүн токтому бар. Чечими мындай да, бул мыйзам неме, Куран эмес да. Мына азыр аким турат. Муну жокко чыгарсак болот. Прокурор турат буну. Андан соң депутаттар Таш дөбө айылындагы Кыргызстан санаторийинен да кабар алышты. Токобаева, Осмонов, Токтогулов. 30 лет воровали вот здесь, продавали все. Вот эти все здания, пока они не уйдут, балам, они до того привыкли, алчные. Это так ненавидят свой Кыргызстан, своих людей, что надо продавать. Что без балдарга калтырабыз? Жергиликтүү тургундар бул уникалдуу санаторий экенин, анын аймагы профсоюз өкүлдөрү тарабынан сатылып жатканын маалымдашты. Мына 80 сотка жер, нар жак бер жагы менен 1 гектар жерди мына киши сатып берген. Акырында 2 миллион 400 миңге саткан жерди мына Кыргыз туризм турат, булардын акчасынан нактай элдин үстүнөн топтолгон 9 миллион 20 миң 652 сомду сот аркылуу өндүрүп алды. Аталган жайда жүрөк кан тамыры оорулары менен ооруган бейтаптар санаторийде дарыланып реабилитациядан өтүшөт. Айыл тургундары бул социалдык мекемени сактап, жеке адамдарга сатууга жол бербөө тууралуу өтүнүштөрүн айтышты. Айланайын элим, калкым, мына президентибиздин үмүтү, жогорку кеңештин үмүтү, биздин ата бабаларыбыздын колу менен мына эжелер эккен арчаны булар санарка куюп, кууратып, өрттөп, банкротствого алып барып туруп анан сатып атат. Жеке шылуундарга ол бир жерден Чанчун келип атат, Сой келип атат, Виктор келип атат, ошолорго сатып атат. Кыргыз элинин байлыгын, ошо байлыкты кайра кайтарып калышыбыз керек. Убактылуу депутаттык комиссия Кыргызстан санаторийинин аймагын аныктоо жана Кызылгөөздүкка балдар лагери боюнча маселелерди кылдаттык менен иликтеп чыгуу тууралуу тиешелүү органдардын өкүлдөрүнө бир катар тапшырмаларды берди. Эми жогорку кеңеште каралып жаткан мыйзамдык өзгөрүүлөр тууралуу айталы. Каржы пирамидалары жана кооперативдердин иши боюнча 3000 иш козголуп, ага катышкан жарандар 1,5 миллиард сомдук зыян тарткан. Мындай жагдай кооперативдер жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү кийирүү зарылдыгына алып келди. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети долбоорду жактырды. Мындан ары турак жай кооперативдеринин жоопкерчилиги күчөтүлөрүн демилгечилер айтууда. Кыргызстанда 158 кооператив катталган. Алардын ичинен 30 активдүү иш алып барат. Тапканынын баарын турак жай унаа алам деп акчасын алдырып жибергендер чекеден чыгууда. Андыктан мүлкүнөн ажырап калган жарандардын укугун коргоо менен мындай кырдаалды эске алган мыйзам долбоору иштелип чыккан. Турак жай кооперативдеринин айланасындагы маселелерди жана ошолорду жөнгө салуу үчүн, аларды чечүү үчүн иштелип чыккан. Талкууда эл өкүлү жарандарды ар кандай каржы пирамидаларынан жана турак жай кооперативдеринин ишмердүүлүгүнөн коргоонунун укуктук механизмдерин иштеп чыгуу керектигин белгиледи. Алыска барбайлы ошо Ихсан кооперативинин айланасында ой жүгүртүп көрсөк болот. Ошондогу бүгүнкү күндө жүздөгөн адамдар артынан каражатын ала албай, аны уюштуруучулар жооп бере тургандар дагы түрмөдө отуруп атышат. Өлкөдө кооперативдер өнүккөн эмес, андыктан алардын ишин жөнгө салган бирдиктүү мамлекеттик саясатты киргизүү зарылдыгы бар. Комплексный, толук кандуу бул мамлекеттик саясат болуш керек да. Өз алдынча жашап кете албай атканын себеби, түпкү себеби бизде фундаментти курбай эле биз үйдү куруп алгандай болуп атабыз да. Анан мыйзамдарыбызды кайра эле алып келип атабыз да бул жердечи. Мыйзамдарда эмес маселе. Бул саясатты болуп атпайбы? Депутат кооперативдердин иши боюнча фактыларга таянып, козголгон кылмыш иштеринин саны тууралуу маселени тактап, буга чейин алданып калган жарандардын тагдырына кызыкты. Эми жарандарды алданып калган жарандарды биз эмне кылабыз? Алар бизден сурап атпайбы? Алар кантип каражатты ала алат азыр? Мисалы ошол эле Ихсандын банктын счетто барбы акчалар? Каражат барбы? Ихсан групп боюнча азыркы күндө счетунда 12 миллион 700 миң сом бар. Жалпы келген доллар сомбу? Сом менен. Жалпы келген чыгым Ихсан групп боюнча азыр такталып сотко кеткен боюнча 425 миллион сом. Канча? 425 миллион сом түзөт. Башкы прокурордун орун басары 3000ге жакын кылмыш иши козголгонун, келтирилген зыяндын жалпы суммасы 1,5 миллиард сомдон ашык экенин ырастады. 2576. Ушунча кылмыш ачылды иштер? Ушунча ачылган, жалпы келтирилген зыян 1 миллиард 305 миллион 647 миң 936 сом. Кооперативдер жөнүндөгү мыйзам долбооруна сунушталган өзгөртүүлөр колдоого алынып, концепциясы жактырылды.
2014 жылдан беркисин санаганда мамлекет таза суу үчүн дээрлик 3 миллиард сом сарптаган. Ошого жараша калк таза суу менен камсыз болду деген маселени транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети күн тартибине койду. Комитет мүчөлөрү таза суу чыгаруу боюнча аткаруу бийлигинин маалыматын укту. Бир нече жылдан бери ишке ашырылып келе жаткан таза суу долбоорлорунда олуттуу кемчиликтер бар экенин депутаттар айтышты. Дегенде архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Мырзабек Жапаркулов калкты таза суу менен камсыз кылуу жаатында кандай иштер аткарылып жаткандыгы боюнча кеңири маалымат берди. Ошон менен катар эле 2026 жылга чейин калкты таза суу менен камсыз кылуу жана саркынды сууларды чыгаруу системаларын өнүктүрүү боюнча өкмөт атайын программа кабыл алганын белгиледи. 715 айылдын ичүүчү суу тутумдарын жаңыдан куруу, 448 айылдын ичүүчү суу тутумдарын реабилитациялоо жана 24 шаардын таза суу тутумдарын реабилитациялоо менен биргеликте саркынды суу курулмаларын реабилитациядан өткөрүү, ченемдик укуктук базаны жакшыртуу, ошондой эле секторду өнүктүрүү боюнча да бир топ маселелер каралган. Чынын айтканда таза суу чыгарылды деген айылдар таза суусу жок отурган фактылар көп. Ошол эле учурда суунун басымына көз салып турбагандыктан суу түтүктөрү жарылып, бузулуп жатат деген аргумент комитеттин төрагасына жаккан жок. Айыл өкмөттөр ушул жазалган жумуштарды эксплуатация кыла албайт деп атасыз. Силер ошол ишти үйрөтпөйсүңөрбү? Гостройдун эң биринчи тармагы ошол. Силер шаар куруу саясатын жүргүзүшүңөр керек. Керектүү укук ченемдерди иштеп чыгышыңар керек, обучение кылышыңар керек. Мына азыр айтып атасыз, миллиондогон, 100 миллиондогон доллар, евролорду алып атабыз. Жазап туруп тыштап алып кетип атасыңар. Бир жыл жазап, 5 жылдан кийин кайра жазап баштайбызбы? Таза суу менен камсыз кылуу депутаттардын айтканында эле бар. Каражаттар бөлүнгөндөн кийин да жылдап созулуп кеткен учурлары жок эмес. Өтө начар. Бөлүнгөн акчаны колдонуу жагы эки койсо дагы аз да болчу. Момундай сүйлөгөндө аябай сонун сүйлөп атабыз, мына 192 миллион 236 миллион долларды биз алып, ошолорду өздөштүрүү жагы өтө начар болду. Талас облусу боюнча деле биринин артынан бири бүтүп жаткан иштер жок. Көйгөй айылында бүгүнкү күнгө чейин таза суу жок. Бышма кудуктардан 8000ге жакын адам ошол бышма кудуктардан суу ичип тиричилигин өткүзүп атат. Ушул Көйгөй айылы боюнча маалыматыңыздар барбы? 17 айыл, Талас областы боюнча 17 айыл боюнча бардык айылдарда ПСДлар даяр болгон проектлер. 2 айылда өзүңүз айтып кеткендей жумуштар жүрүп жатат. Биз донорлор менен тендердик документтерди макулдашып жаттык эле. Ушу күндөр, жакынкы күндөрдө тендердик документтерге макулдук алдык. Жакынкы арада тендерлерди жарыялайбыз. Талас областы боюнча Көйгөй айылы боюнча тендерлик документтер даяр, макулдугу бар, жакынкы арада тендерге чыгабыз. Жалпы алганда айылдарды таза суу менен камсыз кылганга тышкы донорлордон 236 миллион доллар, шаарларга 192 миллион доллар, ал эми саркынды сууларды чыгаруу системасы үчүн 41 миллион доллар тартылган. Республикалык бюджеттен 2014 жылдан бери 2 миллиард 738 миллион сом бөлүнгөн. Ошол бөлүнгөн каражаттар рационалдуу пайдаланылып жатабы деген суроо ачык калды. Аталган комитет бул маселеге кайрыла турган болду. Сиздер көрүп жаткан парламент берүүсү программаны улантабыз. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети кезектеги жыйынында энергетика тармагы үчүн алынып жаткан гранттык макулдашууну талкууга алды. Энергетика тармагын өнүктүрүүгө донорлордон 3 миллион АКШ доллар өлчөмүндө грант алынмакчы. Ал каражат менен жоготууларды азайтуу, элге электр энергиясын жеткирүүнү жакшыртуу сыяктуу айрым бир маселелер чечилерин министрлик билдирди. Албетте, депутаттарда энергосектор боюнча суроолору көп. Тармактык комитетте электр энергетика секторун модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоорун ишке ашырууга багытталган макулдашуунун долбоору каралды. Күн тартибиндеги биринчи маселеге өтсөк. Мыйзам долбоору боюнча энергетика министри Таалайбек Ибраев маалымат берди. Анын растоосунда энергетика тармагын жакшыртуу боюнча СЭК тарабынан 3 миллион АКШ доллар өлчөмүндө гранттык каражат алынууда. Бул жанагы Аскуе счетчиктерге өзүңөр колдоп берген 25 миллион кредит, 25 миллион грант, Всемирный банктын кредити ошого кошумча
8 миллион грант берип атат. Ошонун ичинде бүгүнкү күндө 3 миллионун колдоого алып келдик. Ал акчага электр энергиясындагы жоготуулардын деңгээлин төмөндөтүү, каражат чогултууну жакшыртуу, электр менен камсыздоого багытталууда. Биринчи азыраак уурдаш керек. Экинчиси эффективдүү жумушту сунушташ керек. Эффективдүү. Бул кандай болот? Бизде электр энергиясына көптөгөн тармактарды өткөрүүгө туура келет. Электр тармагына өткөрүүгө. Экологиялык жактан ушул багытка барышыбыз керек. Электр энергиясын колдонуунун ачык айкындуулугун жана ишенимдүүлүгүн жогорулатуу, аварияларды азайтуу жана керектөөчүлөрдү электр энергиясы менен камсыздоонун сапатын арттыруу аракети көрүлмөкчү. Ал эми Кең Сай массивинде ушул кезге чейин электр жарыгы жок. 21-кылымда, 19-кылымдагыдай жашап жатканын депутат эскертти. Кең Сай массиви бар да. Ошол жерге 5000 чек берилген. Жана жолу жана ошондой эле электр энергиясы тартылганда, тартылыш керек, акчасы бөлүнгөн. Бирок ушул күнгө чейин ошол Кең Сайда 5000 адамга чек берилген, 10 жыл болду, эч кандай электр энергиясы жок. Өзүңүз көрүп атасыз да, массалык маалымат каражаттарында дагы, YouTube'дарда дагы ошол биздин көз карандысыз журналисттердин ошол тармакта канчалаган миллиондогон акча каражаттар жумшалып, бирок жыйынтыгы жок экенин элге чагылдырып көрсөтүп атат. Ошол боюнча дагы өзүңүз жеке иликтөөнү жүргүзүп, ошол жумушту бир аягына чыгарып берсеңиз, Талай Көмкеч. Сөзсүз түрдө. Талкуудан кийин гранттык макулдашуу жөнүндөгү мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды. Доор өзгөрткөн аял лидерлиги аттуу улуттук форум Бишкекте өттү. Ага өлкөнүн 7 дуанынан саясатта, ишкердикте, медиада жана башка тармактарда ийгиликтерге жетишкен лидер айымдар чакырылып, буга чейинки айтылган көйгөйлөрдү чечүү ыкмалары иштелип чыкты. Иш-чарага Жогорку Кеңештин депутаттары, министрлер кабинетинин мүчөлөрү, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышып, канткенде саясий коомдук турмушта балдардын, жаштардын, аялдардын укуктары корголот деген суроого жооп издешти. Буга чейин Жогорку Кеңештин төрагасына караштуу аялдардын, балдардын укуктарын коргоо жана гендердик теңдик боюнча кеңештин форумдары жерлерде өткөрүлгөн. Бүгүн бул айынтка чогулган лидер аялдар маселенин чечилишин талкуулады. Алар 8 топко бөлүнүшүп, бардык бийлик бутактарынын, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен бейформал маңдай тескей отуруп, эч кандай бюрократиясыз өз сунуштарын берип жатышты. Маселен, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды эрте 3 жашка чейин социалдаштыруу долбоорун ишке ашыруу сунушу берилип, саламаттык сактоо министри аны колдоду. ВИЧ менен ооруган жарандарды жумуш менен камсыздоо проблемасы коюлду. Ата-энесинен түгөл ажыраган балдар бойго жеткенде интернаттан чыгарылып, тагдыры татаал жолдо калууда. Андыктан турак жай кодексин жүзөөгө ашыруу зарылдыгы курч экени айтылды. Көйгөйлөрдү кантип иштей турганыбыз бүгүн аныкталды. Биз азыр көп сунуштарды Жогорку Кеңешке жана Маданият министрлигине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине дагы өзүбүздүн сунуштарды алып келдик. Ишкер айымдар аймактарда орто жана чакан бизнести өнүктүрүүгө шарт түзүүнү өтүндү. Ишкана ачалы десе жер проблема. Жакынкы 5 жылдыкта 80дей кесип жоголору чочутууда. Андыктан айтинин доорунда ар бир айылга чейин аны терең жайылтуу боюнча программа иштеп чыгуу сунушу берилди. Аялдардын, балдардын укуктарын коргоо жана гендердик теңдик боюнча кеңештин төрагасынын орун басары Шарапаткан Мажитова гендердик теңдик боюнча пикирин билдирип, бул багытта Кыргызстан күчтүү мыйзамдык базага ээ болгонун, ошол эле учурда проблема аягына чейин чечилбегенин айтып өттү. Аялдарды бийлик процесстерине жакындатпаса, чечүүчү процесстерге жакындабаса, социалдык эң маанилүү маселелерди чечүүчү, акча, финансы маселелерин чечүүдө четтетилип калгандыктан бул маселелер социалдык эң көйгөйлүү маселелер чечилбей келет деп ойлойбуз. Бул боюнча мыйзамдарга да өзгөртүүлөр киргизиш керек. Ошондой эле бардык тармактарда, бийлик тармактарында аялдардын үлүшү болуш керек. Аялдар көтөргөн проблемага олуттуу көңүл буруу зарылдыгына депутат Марлен Маматалиев ынанып, мыйзам жагынан колдоо көрсөтөрүн билдирди. Коргонуу жактарындагы биз карап чыгыш керек деп ойлойбуз. Ордук зомбулук жагындагы бир сөздү көрсөтүшүбүз керек. Айтор биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз менен бардык жактан ушул биздин аялдар илгертеден бери эле өзүнүн орду чоң болуп келген. Биз атайын айтканыбыз кыздын кырчачы улуу деп биз айтып жүрөбүз. Беш ошол энелик таманын астында. Форумдун жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, президенттик администрацияга жиберилди.
Мына ушундай кабарлар менен парламент берүүсүн жыйынтыктайбыз. Жогорку кеңеш кабыл алып жаткан мыйзам долбоорлору, талкуудагы маселелер жана эл өкүлүңүздүн ишмердиги жөнүндө Жогорку кеңештин социалдык медиадагы баракчаларынан дагы кабардар болуп туруңуздар. Берүүнү мен Жаннат Мажитова алып бардым. Саламатта калыңыздар.